Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 42ге жетти. Буга чейин 16 адамдан коронавирус аныкталган. Алардын баары ооруканада дарыланып жаткан болчу. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган дагы 26 адам аныкталып, жалпы оорулардын саны 42ге жетти. Бул туурасында республикалык штабтын жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Төле Исаков айтты. Мындан сырткары ооруканага жаткырылган дагы 4 адамдан алдын ала коронавирус бар деген жыйынтык чыккан. Ошондой эле 96 адамдын анализдери шектүү болуп, азырынча терс жыйынтыгы деп Спутник чекиткейжи билдирди. Бек Борбиев: урматтуу байлар, элге жардам берсеңер, унчукпай эле берсеңер. Ырчы нааразычылыгын Facebook социалдык баракчасына жазган. Урматтуу байлар, элге жардам берсеңер, унчукпай эле берсеңер боло. Башка өлкөлөрдө деле миллиондор өлкөнүн эсебине которулуп, бирок пиар жасашкан жок. Бул кылган ишиңер өзүңөрдүн, жакындарыңардын дагы саламаттыгыңар үчүн эмеспи? Шайлоонун алдындагы арзан кыймыл-аракет катары кабыл алынып калса, өзүңөргө эле жакшы болбойт. Оору бул сыноо, жараткан ыйман берсин баарыбызга, деп жазды. Маалымат булагы Аргумент чекиткейжи. Бак Ажы Жалилов: төөнү тушап, андан соң Кудай Таалага тапшыргыла. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Мекендешкен насаат көп. Ар кандай ооруга анын шыпасын кошо жиберген Кудай Таалама чексиз мактоолор. Оору таралса, андан кантип сактануунун жолун көрсөткөн Мухаммед мээрим пайгамбарына салам жана салаваттар болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, чет жерде эмгектенип жашап жана окуп жүргөн мекендештер, бир туугандарым. Акыркы күндөрү дүйнө жүзү жаңы оорунун түрүнө кезигип, өзгөчө кооптонуп турган мезгил. Азыр эң башкысы Кудай Таалама тобокел кылуу менен коопсуздуктун жөнөкөй эрежелерин сактоо жолу аркылуу гана мындай катаал мезгилди жеңип чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Мээрим пайгамбары Мухаммед алейхиссаламдын төөнү тушап, андан соң Кудай Таалага тапшыргыла деген осуяты негизги эреже болуусу кажет. Урматтуу тууганым, кайсыл гана мамлекетте болбоңуз, жашаган жериңизде мүмкүн болушунча сыртка чыкпаңыз. Өтө зарыл болбосо, убактылуу иштеп жана жашап жаткан өлкөнү таштап, керемет мекенибиз Кыргызстанга келүүнүн кийинки убакытка жылдыра туруңуз. Мээрим пайгамбар Мухаммед алейхиссаламдын жалпы ылаң чыккан жерге барбагыла. Ошол жердин ичинде боло турган болсоңор, аны таштап башка жерге кетпегиле деген ар бирибизге күмүш сырга болсун. Ушул себепти Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматы менен бирдикте сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Келиңиздер, колубузду 20 секундадан кем эмес убакытта жакшылап жууп туралы. Тазалык ыймандын жарымы. Адамдар көп чогулган жана коомдук жайларга барбаганга аракеттенели. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Со адамды оорулуу жаткан бөлмөгө киргизбегиле. Тамак аш жана дары-дармектерин ашыкча топтобой, барга каниет кылып, сарамжалдуу бололу. Кудай Таалам бергенине каниет кылгандан адам эң бай адам." Ушундай мезгилде дүрбөлөңгө, чыгымчылдыкка жол бербейли. Карантиндин чараларды колдонууда, күнүмдүк жашообузда өзгөрүүлөргө аргасыз туш болобуз. Бирок бул өзүбүздү жана жакындарыбызды жугуштуу оорудан сактоонун ишеничтүү жолу, ишенимдүү себеби. Учурда мамлекеттик органдарыбыз жугуштуу вирусту жайылтпоо жана алдын алуу боюнча колдон келген бардык иш сапарды аткарып жатышат. Сиздерди бул көрүнүшкө туура түшүнүү жана жоопкерчилик менен мамиле жасоого чакырат элем. Ар бирибиз өзүбүзгө, туугандарыбызга, жакындарыбызга, перзенттерибизге жана кол астында болгондорго жоопкербиз. Күч бирдикте, бирге болсок бардык кыйынчылыктарды жеңебиз. Моюн сунууда, итаат кылууда, жол башчыларга жана адистерге кулак салууда эки дүйнө жакшылыгы камтылган. Жакшылык күндөрдө, ыйман үстүндө, токчулук кучагында, Алла тоонун саясында, ысык көлдүн жээгинде амандашканды, тойлошконду барыбызга тегиз насип кылсын. Кудай Таалам барыбызга жакшылык ыроолосун. Изги тилектери менен ийгилик каалап, бир тууганыңар Чубак Ажы. Маалымат булагы Араба чекиткейжи. Дайыр Исмадияров, ырчы. Мен көп нерсени түшүнбөй, тимди күнөөлөй бериптирмин. Египеттеги эс алууда жүрүп, коронавирус дартына байланыштуу киргизилген карантинден улам өлкөгө кире албай калган ырчы Дайыр Исмадияров тим иштебей жатат деп нааразычылык билдирген болчу. Өлкөгө келгенде гана абалда толук түшүнгөнүн,
Коом пресс сайтына билдирди. Чындыгында Египетте жүргөн көп нерсени түшүнбөй, бизди карабай жатышат дей бериптирмин. Абалды толугураак Кыргызстанга келгенде билдим. Биздин алып келебиз деп Казакстан менен аябай сүйлөшүптүр. Учактан түшөрүбүз менен бардык шарты бар автобустарга салып, чек арадан текшерүүсүз өткөрүп алып келишти. Учурда эң мыкты шарты бар мейманканага жайгаштык. Милициялар, доктурлар келип анализ алышууда. Мейманканалардан эч ким кирип чыккан жок. Мындай шарттар үчүн Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине ыраазычылык билдирем дейт ырчы. Белгилей кетсек, бүгүн өкмөт чет өлкөдө Кыргызстанга кире албай калган 130 жаранды атайын учак жалдап алып келди деп Коом пресс билдирди. Нар Курбаналиев, Куудул. Өзүмдү айрым депутаттардан бийик сезем. Жараткан сатиралары, сахнада койгон интермедиялар менен жумурай журттун купулуна толуп, элдин батасын алса, кээ бир аткаминерлер артынан бет капчан адамдарды салып, коркутууга чейин барышаарын айтат каарманым. Кудулдун сахна артындагы турмушу тууралуу менен маектештик. Саламатсызбы, Тынар агай? Сизге качан гана байланышпайлы айылда экениңизди айтасыз. Үй бүлөңүз менен айылда турасызбы? Саламатчылык. Үй бүлөм шаарда. Бишкекке келгениме быйыл 20 жыл болсо да, такыр күнө албай койдум. Ашып барса 10-15 күн турам да кайра эле айылга качам. Айылда мал-чарбам бар. Жылкыга болгон кызыгуум абдан күч. Андыктан жылкыдан башка бир да жанды карабайм. Азыр жаз келип төлдөп жаткан убагы. Ошондуктан көбүнчө айылда болуп жатам. Жылкыга балдарыңыз да кызыгабы? Жок, шаарда чоңоюп жаткан балдарды бул нерсеге кызыктыруу мүмкүн эмес окшойт. Алардын айыл мал менен иши деле жок. Шаардын турмушуна көнүп калышкан. Мисалы, биз айылда туулуп, айылда чоңойгонубуз үчүн мал менен тоодон рахат алабыз. Ал эми шаарда балдары ролик тээп, балмуздак менен гамбургер жегенден рахат алса керек күлүп. Бул нерсе мени албетте ата катары көп ойлондурат. Балдарымдын ишинен менин кызыгуум менен дал келген бирөө чыкса дейт экенсиң. Анткени менен табиятыңан өзүңүн кызыгуусу болбосо, кыйнап кызыктыра албайсың. Мени деле ата-энем бир убакта башка кесиптин ээси болсо дегендир, ким билет. Балдарыңыздын улусу канчага чыкты? Улуу балам 9-класста окуп жатат. Жакшы экен, чыгармачылык жаатына кайтсак. Жакында концерт берүүнү пландап жаткан экенсиз. 5-9 март күндөрү Ош шаарында концерт койгонбуз. Анча-мынча кыйынчылыктар менен өткөрүп алдык. Бишкекте чоң программа менен концерт берүү планым бар эле. Бирок мынтип жаман оор чыгып, эл дүрбүрөп жаткандыгына байланыштуу токтото турууга туура келди. Эл аман болсо концерттер боло берет. Кече базарда ун талашып жүргөн элди көрүп абдан кейдим. Алла Таала бизге кандай сонун заманды берди. Ага карабай пейлибиз өлүп калыптыр деп. Адамдардан таптакыр пейил кетиптир. Пенденин өмүрүн ун менен башка азык-түлүктөр алып кала турган болсо башкача болот эле го. Жаратканга керек болсоң, уктап жаткан жериңден же басып баратканда эч кандай вирусту себеп кылбай эле алып коет. Ош шаарына койгон концерт кыйынчылыктар менен өтүү деп калдыңыз. Концерттин билеттери 1-мартка чейин эле сатылып кеткен. Бирок дүйнөгө жайылып жаткан вируска байланыштуу ижарага алган маданий имарат эшигин жаап, айле жок элдин суранычы менен калган күндөрү концертти ресторанга коюуга туура келди. Андан тышкары Баткен, Алай, Каракулча өзгөндө уюштурулуп жаткан концертимдин билеттери сатылып кеткен экен. Кассадан элдин акчасы кайтарылып берилиптир. Өкмөт Маданият министрлиги жакшы иштеп, мындай нерселер алдын ала айтылса элге да бизге да жакшы болмок. Жакында социалдык тармактагы баракчаңызга мага бийлик тараптан кысым болуп жатат деген таризде билдирүү жаздыңыз эле. Өткөн жылдын күз айларында Маданият министрлигинен сатираларыма чектөө киргизебиз дешип, токтом чыгарышканы тууралуу маалым алгам. Журналисттер эмне болгон кысым деп сурашканда баарын айтып, себебин менден эмес, министрликтен сурагыла дегем. Ары бери түртүп жатышып, акыры эч кандай токтом жок экенин айтып кутулушту. Андай токтомдун болушу деле күлкүлүү да. Жалпы сатираны эмес, бир гана менин чыгармачылыгымды чектегилери келишкен. Уккан кишинин баары күлүштү. Өзүм деле жаман катындай болуп, минттиңер эле, анттиңер эле деп сүрүштүргүм келген жок. Алардан бийигирээк болуп унчукпай койдум.
Мындай кысымдар акыркы күндөрү элге чыга калбаса керек. Атамбаевдин учурунда бийликтин кысымын 6 жыл бою Устатым Рахман Разыков экөөбүз аябай көрдүк. Колдорунан келишинче кысымга, куугунтукка алышты. Ошто театрларга киргизбей калышкан. Бишкекте болсо спорт сарайында Рахман акенин 60 жылдыгына арналган концерттин билеттери сатылганда